Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүнкү Чоң Суроо долбоорунун майрамдык чыгарылышына сиздерге бир өзгөчө кеңеш берип, өзгөчө бир аз чакан жардам болсо да берели деп чечтик мырзаларга себептегенде. Көпчүлүк учурда биз сүйүктүүлөрүбүзгө белек тандап жатканда жакшы бир ойлор менен алабыз, анан ал жагабы жакпайбы деген чоң суроо бар. Ошентип кыйналбай көпчүлүк кыздар эмне белектерди жакшы көрөткөн, эмне белектерди күтөт экен, ошону сиздерге мындай сурамжылоо аркылуу алып берели деп чечтик. Анан бир нерсени баса белгилеп айтып коелу. Бизде мамлекетибизде көпчүлүк адамдар 14 февралды майрам эмес деп билишет, бирок майрам болобу, майрам эмеспи, айтор бир жылда бир күн ашыкча мен сени сүйөм же болбосо көңүлүн көтөрүш үчүн бир белек тартуулап коюш. Бул албетте эң бир сонун эле көрүнүш болуш керек. Ошон үчүн комментарийде баарын байкайбыз. Өзүңүздөрдүн варианттарыңыздар болсо жазабыз жана сөзсүз түрдө каналга катталганды унутпаңыздар жана эң башкысы коңгуроо басканды унутупсуңар. Ошону байкадык, себептен биздин көпчүлүк катталуучуларыбыз видеолор аябай кеч кирип атат. Чыкканда башында биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе коңгуроону сөзсүз түрдө басыңыздар, анан албетте айымдар келгиле сиздерден бир жардам сурайлы. Комментарийлерге кандай белек күтмөксүңөр ошолорду жаза бергиле. Уялбагыла, тартынбагыла, мырзалар анын баарын окуп чыгат жана албетте ошол балким кичине болсо да таасирин берет. Кыздар кандай белекти жакшы көрөт? Азыр билебиз. Чоң суроо кеттик. Давай сюда ты. Ну, скорее всего, наверное, сладости, Мишка, конечно. Плюшевый мишка, да? Да, И сладости. да, Рафаэлка, не знаю, да, 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 Это по вашему мнению, будет самый такой милый подарок? да, на 14 февраля. Есть. А то до этого были варианты золото, духи, а мишка и сладости. Жанарова, большое вам спасибо. Кроссовки. Кто что хочет? Кроссовки. Кроссовки. Тоже кроссовки. Кроссовки. Так, он у наших кыз баарына кроссовкалар, да? Да. Молодцы. А это как, просто отдельная команда или сборная Кыргызстана прям? По частям сборной. Да. Классно. Да. Клуб. Ийгилик анда. Все, олимпиаданы туткула волейболистка кыздар экен, баарына кроссовка дейт, ошон үчүн может жакшы бир направление берет. Кызыңыз балким спорт менен машыкча же фитнеске барса же дагы ошо спортко тиешелүү бирдемке маалектенген болсо, анда лучше кроссовка же ошого тиешелүү бир нерсе алып берип койгон эң оң болот экен. Көбүнчө. Мишка, таттууларды. Ошондой. Жок, бул өзүңүзгөчү, наверное деп туруп бирөөнүкүн эле айтып атасызбы? Жок, өзүмө. Сизге мишка менен бир таттуу берсеңиз болду. Сиз бактылуусуз. Ооба. А сизчи? Наверное, бардык аял адамзаттарга гүл болуш керек. Не знаю, ужин, наверное, на двоих. Я честно не знаю. Ужин? Да, наверное. Простой ужин, без всяких подарков, просто можно где-то прям в романтической атмосфере посидеть и все. Мне кажется, это очень романтично. А если еще и бонусом какой-то мелкий хотя бы подарок, ну, приблизительно что? Просто парням важно знать, потому что мы каждый год голову ломаем насчет этого вопроса. Скорее всего, сертификат спа-салон. Сертификат спа-салон. Да. Классно. Лично менин оюм боюнча эми бул акча деле эмес, көбүнчө өзүнүн кандай бир убактысын бөлүп чогуу өткөзсө деп ойлойм. Мындай белек болсо эми Чогуу атыңыз ким? Нурайым. Нурайым 14 февралда кидайт эткен балдар менен сүйлөшпөйсүңөр да туурабы, баары келет да, көңүлүн бөлөт. Алын баары кылат, любой эркек кылат келгендечи, а вот именно подарка жагынан кандай, ошону сурайлы деп атабыз. Мынчалыкка чейин иш кылып өзүңүзгө жаккан деп атабыз. Баасын айткан жокпуз, көлөмүн айткан жокпуз, иш кылып. Менде подарок дегенде просто ар кимдики ар кандай. Мага мисалы мен подарок алгандан көрө наоборот берген жагат да. Ошон үчүн эми билбейм, ар кимге ар кандай, бирок мага көбүнчө убактысын эле бөлсө, чогуу өткөзсөк деген. Жигиттер октоңар, подарок алгысы келбейт экен, бирок берет экен. Ошон үчүн 14-нө чейин убакыт бар. Нурайым аты приблизительно күндө ушундай маалдарда 5-6лардын теги чамаласында кубдун айланасына келсеңер табасыңар ошол кызды. Можно было просто, есть же вот эти однодневные туры. Да. Вот, я бы была бы не против сходить на такой однодневный тур. Куда? Не знаю. Ну, сейчас самый популярный маршрут это, по-моему, Тоскөлү. А, нет, Орто Токой, где прям все фотоются, закидывают в Инстаграм. Неплохо, это классно, там красиво очень. То есть вам важен
Не сам подарок, а атмосфера сама, да? Скорее всего, да. Это сейчас вы просто не обдумывая сказали, или все-таки есть какой-то предмет, который вы хотели бы получить? Нет, не знаю, я ничего не хотела получить. Ладно, сладости, украшения, духи. Вот эти три самых популярных варианта у нас сегодня прозвучали. Какой из них больше всего? Сладости, Да. Плюшевая мишка, это уже чересчур, да? Нет, сладости, лучше сладости, много-много сладостей. А до скольки, не знаю, лет девушки любят получать подарок, мягкую игрушку, не знаю, мишку, там, какого-то собачку, не знаю, любую игрушку мягкую. Всегда. 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 Хоть это даже очень 30 лет, приятно. да? Хоть даже 30 лет, это очень приятно. Очень приятно. Да. Она как бы мягкая, и на ней можно лежать и в качестве подушки, и в качестве игрушки. На самом деле я считаю, что лучший подарок — это внимание. И если парень, если ты чувствуешь, что парень действительно уделил тебе внимание, постарался, подумал, то это лучший подарок. Неважно, что-либо дорогое или что-то, какая-то мелочь. Классно, 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 но все любят вот так отвечать, но по-любому каждая девушка будет хотя бы вот такой подарок ждать. Окей, допустим, я, честно говоря, ничего не хочу, но у меня есть подруга, вот она сторис недавно постила, типа, как жалко, что кончились все твои любимые духи, вот парни, поэтому чекайте сторис девушек. Вот она намекает, что ей нужны духи, а у меня нет парня, поэтому мне бы парня найти просто вот все, спасибо. Он тут, ну, классно, классно. Но вот есть, допустим, по Инстаграму можно посмотреть, но я слышал от девушек то, что именно украшения. Ой, И- давайте я скажу сейчас. Вот действительно вы мне напомнили. Украшения Да. и духи — это очень щепетильный вопрос такой. Нет, есть такой магазинчик, там очень милые украшения, недорого стоят. Маленькие такие браслетики, колечки с серебряным покрытием, где-то 1100 стоят, но они очень милые, вот. Поэтому, если бы такое подарили бы, было бы очень приятно. Заметили, да, как она сказала? Блин, вот, как называется магазин? Это- У них торговля будет на 14 февраля просто супер. Просто бесплатную рекламу мы делаем. Я не рекламирую, но Silver Box называется. Вообще я рекламирую Харатс, хорошее заведение. Вот если вы туда пойдете посидеть с девушкой. Кстати, на 14 февраля там будет акция, поэтому я рекламирую Харатс Все. И Silver Box, да? и Silver Box. Один из вариантов был такой. Большое вам спасибо. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3500 сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортиментте. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары көптөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгону гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Халамидин базарында, Восток 5 кичи районунда, Билинки Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып туруңуздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткиликтери бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. За границу. Жок, алар сонун, бирок именно духи анан алтындар бул кичине угушум боюнча. Жок, примитивный эмес. Жалпак тил менен айтканда таппайсың да. Фиг угадаешь, что понравится, да? Запах какой, анан украшение. А вот Чогуу барып тандаса болот.
анда сюрприз бузулуп калбайбы? Бас алтын алып берем сага же духийди. Эми ушунча жыл чогуу жашагандан кийин эгер жолдошуң болсо, сүйлөшкөн балаң эмес болсо, жолдошуң кандай алтындарды, кандай духилерди жакшы көрөрүн билсе керек, ошондуктан тапса керек. Мен жолдошум меникин точно табат деп элет, мен билем. Мен байкашымча бардык эле кыздар мен ойлоп жүрчүмүн букет го депчи, гүл деп. Гүл это, конечно, самый собой экен, бирок сиз, по-моему, уже 5 адамдан сурасак, үчүнчүсү алтын, анан духи деп аткан. По-моему, кыздардын көпчүлүк бөлүгү ушундайга жакыныраак окшойт, Же поездка, мен азыр көп тааныштарыман угуп атам. Эми аялдарына, эми келечектеги келинчектерине мындай поездка Дубайга, Стамбулга ошондой поездкаларды берип атышат. Мен да жакынкы арада алам деген ойдомун. Алам эмес, чезе уктуңуз, духи, алтын, анан прям жумуштан премия тип калды эле, мындай болуп кетсе, анда Дубай байке. При желании все можно. Да. Все, рахмат эжеке. Жаңы эле Жанара деген кыз айтып өттү эле, бир таттуу, анан кийин бир мишка подарок этсе сонун болмок деп. Жаныбыздан эле как раз өтүп бараткан экен, бир бактылуу айым бул жерде. Эжеке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сонун белек алып түспөгөн, эмне себеп менен алдыңыз? 14 февралга карата 14 бир жума бар го дагы. биз эрте эле майрамдап коелу деп. Сонун экен. Эң негизгиси, жаңы эле бир кыз айтып өттү деп айттым, ошо прям 100 бирден баштап 10го чейин алсак канчалык деңгээлде байке таптуу ортосунчу ошо белектин ордун. Ооба. Ооба дейт. Да 100% жактуу дейм да, мишка жагабы негизи эле кыздарга. Жагат. Андан сырткары дагы штоп акырын мындай намек жасап койлу, жаныбызда эле туруп отпайбы? Мишка берди, эмки жылы кайра мишка берсе болбой калат го дейм да. Ошон үчүн кийинки жылга мындай ойлонтуруш үчүн эмне күтмөкчүсүз деген. Билбейм, эми чын жүрөгүм менен берсе ала беребиз да. Сонун, ушундай жоопторду күткөнбүз да, чын жүрөгүнөн деп. Рахмат. Красавчик байке. Айымдарга көбүнчө жылуу мамиле. Жылуу, Анан сүйкүмдүү кылып туруп, анан бир жакшынакай гүл подарок этип, анан көбүнчө шакек подарок этишет, иймек подарок этет. Ошондо айымдар аябай ушунга кызыгышат да. Өзүңөрдү башкача бактылуу сезип каласыңарбы? Эми биз айыл жеринде жашайбыз, бизге көп андай подароктарды бербейт. Биз балдарыбыз, кыздарыбыз менен эле сыймыктанабыз көбүнчө. Атасы ошол балдарга эле сыймыктанып, ошолор карашат. Бизге чындыгында бир да жолу мындай аябай чоң мындай сыйлык алып көргөн эмеспиз. Но бирок гүл берсеңиз аябай кубанасыз. Гүл берсе аябай кубанмакмын. Мен ал атасына 6 баланы төрөп, 6 баланы бердим, ал маган бир да жолу гүл берген эмес. Байке, болбой калды бул жак. Бир эмес, бир мындай 101 роза эле көтөрүп келбесеңиз мынакей кутулбайсыз. 6 бала деген. Батыр энекесиз да. Буюрса балдарыңыздан гүл алып турасыз сакай эле. Макул, алып атам балдарыман, буюрса. Балдарыңызга да айттык го, мындай гүлдөн сырткары да алтын шакек деп да айтып өттү. Унутпаңыздар, Чоң рахмат айже. Чоң эле. Мен оюм боюнча просто 11 класска чейин мишка бериш, это самый актуальный вариант. Нет, до сих пор алсаң приятно го. Только что бир кыз дагы ушундай айтты, мишка любой возрастта жагып Да. Наверное, андан сырткарычы? Андан сырткары. украшения? Украшения. Духи кантип табабыз силерге жаккан жытты же силерге? Чем, ну, как бы, можно узнать, какими она духами пользуется. Бирдемке айтайын, кыздар силер бузук телефонду жакшы ойнойсуңар да, подружкасынан акырын сурап, эмне экен десе айтасыңар. Бирок биз ал элек деле уже сюрприздин баарын ачып саласыңар да, ошон үчүн подружкалардан көп сурагыбыз келе бербейт. А вот өзүнөн сураш, уже сюрприз бузулуп калат. Алып барып алып берип коюш. Она же, например, я если пользуюсь, какие мне духи нравятся, можно же просто унюхать. Как бы, смотрите, я, например, ваша девушка. Шанель номер 5-ти туруп алгансың келишип, как будто билген эксперт болуп. Причеты тура Нет, вариант. запах просто, если подобрать, какой, например, запомнить, какой запах, и там в магазинах подобрать нужный запах. Духи, Украшения. украшения. Ну, если парень девушки, то, наверное, можно там свечи сделать на улице, что-нибудь такое интересное, романтичное что-нибудь, наверное. По-моему. Жожи, эмнеге жырындай, Вот смотри. Нормальный духи 2000 сомдон өйдө турат. Еще миллиграммдап, 50-100 миллиграмм по-разному. iPhone 11. Жо, самое прикольное, вот она правильно угадала. Вот если честно, свечи купить, не знаю, канча бир ашып кетсе 50 сом, 100 сом, 200 сом болот, ошону эле жайып коелу. Жанымды. Ну, не каждый может себе позволить такой дорогой подарок, мне кажется. И если может позволить, только когда мы уже повзрослеем, и наши парни тоже уже намного взрослее будут. Женская логика деген билесиңер да.
Какая женская логика? Женская логика, да? Грубо говоря, да? У меня в отношении что было? Қандай? Вроде бы жүрерсің, анан что-то гүл бербейт окшойм мен ага вообще эле туруп. На бир букет, анан на экинчи букет, на үчүнчү букет болгондо, акчаңды букетке ороп бербечи, эртең солуп калат, болбойт дейт да. Ладно, 1-2 айдан кийин карам, сен мага гүл бербейсиң. Ладно, берсең кайра 1-2 айдан кийин акчаңды зачем оротосуң? Ушул сыяктуу да, если, допустим, силерде украшение бергенде, обобщенно, бир тонкий момент бар, урматтуу көрөрмандар. Гүл баары боло бербейт да. Определенно роза жагат же, гвоздика жагат же, там тюльпан жагат же, дагы бирдемке жагат. Сизге, грубо говоря, роза жакса, сизге башка эле гүлдү алып келип берип атса, ошондо приятно, но от 1 до 10 санасак, канча процентке мындай шкала түшүп калат хотя бы? Блин, Бүт эле гүлдөр жагат. ушунчобу? Мне кажется, это любой подарок, это внимание всегда приятно. У меня, например, если даже мне подарят, что мне не нравится, если мне подарят, мне будет очень приятно. И всем девушкам так, мне кажется, от 1 там чуть-чуть, от 100 или от 10, без разницы. Мне кажется, чуть-чуть. Это всем приятно, если даже не нравится, это уже внимание. Внимание, наверное, больше. Не, внимание это на 14 февраля все получат. Как минимум со цветами мы придем. Но есть вот такой момент, то, что именно угадать с подарком это очень тяжело для парней. И поэтому спрашиваем совет у девушек, какой больше подарок лично вам бы понравился? Мне бы и шоколадки хватило достаточно. Серьезно? У вас есть парень? Повезло тебе, брат. Откупился, а у остальных украшения, духи, что-то еще просит. Шоколадка, брат. Рафаэлка, 250 сомов стоит. У вас? Мягкую игрушку. А вот, мягкая игрушка. Один из самых популярных вариантов, но я до этого думал, то, что мягкую игрушку дарят, в школьные года, а потом уже несерьезно как-то. Нет, почему? Мне было приятно, если бы муж подарил бы мне мягкую игрушку. И этого хватило бы, да. Потому что я люблю мягкие игрушки. Так, уктуңуз байке? Было бы приятно деп. Не кылсаңыз, эфир где-то бүгүн кечинде чыгат, эртең уже смело ютубтан акырын поделиться кылып коюңуздар. Да? Чоң рахмат сиздерге. Мындай жигиттер, өзүңүздөр көрдүңүздөр, көпчүлүк эле кыздар биз билген, биз тандап жүргөн эле белектерди жактырышат экен. Андыктан 14 февралда эч кандай кыйынчылык болбойт белек тандоодо. Бирок эң башкы сөздөр бүгүн жакшы бир сөз айтып өтүштү. Кыздар белекте эмес, кептин баары көңүлдө дейт. Ошо көңүлдү ар күн сайын бөлүп эле келебиз. Бирок 14 февраль сиз үчүн майрамбы же майрам эмеспи? Ага карабастан бир жылда бир күн бир ошо көңүлдү ашыгыраак бөлүп койсок, ашыгыраак карап койсок, жана 2-3 жыл болсо да ашыкча сүйүктүм деп койсок, кыздардын албетте көңүлү жылып калат. Бир нерсени унутпайлы. 6 миллион, 7 миллион адам арасынан ошол кыз сизди тандаган үчүн жок деген ошондой бир ыраазычылык чакан болуш керек. Анан эң башкысы бир ойду айткыбыз келет. Бир жылда бир күн сүйүү күнү деп белгилеп коюш өтө туура эмес болуш керек деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде сүйгөн адам үчүн бир эле күн эмес, бүт жашоо өзү ар бир күн сүйүү майрам болуш керек. Сүйүктүүңүздөрдү табыңыздар, тапкан болсоңуздар бирге болуңуздар. Фрунзе ТВ каналы Чоң Суроо долбоору каналга катталганды унутпаңыздар, коңгуроон басканды сөзсүз түрдө унутпаңыздар жана эң башкысы теманы комментарийларда улайбыз. Эмне белек күтөбүз, ошону жазып койсоңуздар болот айымдар. Мырзалар, сиздер өзүңөрдүн оюңуздарды толуктап койгула. Көрүшкөнчө.